Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Сарысеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз ден соолукка маанилүү деген маектин тегерегинде болмокчу. Тактап айтканда, биз остеопатия илими кандай дарттарды дарылайт деген суроого жооп алууга аракет кылмакчыбыз. Бүгүн ал жөнүндө бизге конокто студиябызга кадырлуу адисти жана ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү остеопаттардын бирин чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Усупбекова Бактыгүл, остеопатия институтунун жетекчиси жана ошондой эле жалпы остеопатия ассоциациясынын президенти. Урматтуу Бактыгүл Шашакеевна, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми урматтуу Бактыгүл Шашакеевна, келиңиз жалпы эле телекөрүүчүлөргө аннотация катары жалпы маалымат берип өтсөк, өзүбүз темабызда да айтып атабыз. Остеопатия деген бул кандай дарттарды айыктырат жана бул эмне илими? Эми остеопатия башка медициналык адистердей эле кардиология болобу, неврология болобу, гинекологиядагы адистердей эле остеопатия ошол адистердей эле илимдин катарына, медициналык илимдин катарына кирет. Андан кийин биздин заң катары бекилген адисибиз 2015 жылы болгон. Кыргызстанда. Ал эми адистерди даярдоо институту 2011 жылы ачылган. Ошо бойдон биздин Евразия остеопатиялык медицина институтуна азыр 11 жыл болду. Бул адистик башка медициналык адистерге караганда мындай жалпы денени дарылайт. Бизге баары бир баш жагында доо кеттиби, денесинде кеттиби, колу бутундабы, же ич органдарыбы, же болбосо мээден кеттиби. Ошо бойдон эле кичинекей бала болобу, улгайган киши болобу, же болбосо мектепке барып жүргөн кишилер, бизге баары бир баардык жаштагы кишилерди дарылайбыз. Андан кийин кадимки эле медициналык адистердей эле бизде доказательный медицинага кирген адис болуп эсептелет. Негизи эле ушул остеопатия медициналык илими качан пайда болду эле да, кантип пайда болду эле? Себеби Кыргызстанда түшүнүп атабыз, 11 жыл деп атасыз, мынакей, бирок жалпы дүйнөдө дегеним да. 150 жыл мурун, быйыл 150 жылдык болот остеопатиянын. Америкада мугалимибиз Эндрю Тейлор Стилдин аркасы менен остеопатия ачылган. Быйыл ошол 150 жылдыкка карата көп мамлекеттерде конференция, конгресстер болот. Бизде быйыл 4-чү эл аралык международный деп коебуз, эми симпозиум өткөзөбүз жайында 27 июлда. Эми остеопатия биринчи Америкада башталып, андан кийин Европага тарады, Европадан кийин Россияга, Россиядан кийин бизге келди. Азыр ушу Орто Азияда эң биринчи остеопатия адистерди даярдаган институт жалгыз гана Кыргызстанда. Ошон үчүн Кыргызстанда, Казакстандан да, Өзбекстандан да келип окушат. Ал эми окуудан тышкары адистикти улантуу боюнча диплом алгандан кийинки семинарларга Россиядан да, Европадан да келип бизде окушат. Негизи ушу остеопат болуп, дарыгер болуу үчүн сөзсүз түрдө медициналык жогорку билими болуш керекпи? Кандай адамдар ушул остеопат болуп билимди сиздерден ала алат да? Остеопат жалгыз гана врач боло алат. То есть жогорку медициналык билимдүүсү бар ооба адам гана. Бирок айтып коеюн, азыркы убакытта остеопатия элге таралып, белгилүү болуп, абдан сонун даражага жетип аткандан кийин көп массажисттер, мануальщиктер, даже билими жок, медициналык билими жок кишилер мен остеопатмын деп көкүрөгүн каккылап, бирдеме жактан интернеттен бирдемени окуп же 1-2 семинарга эле барып коюп эле айтып атышат. Ошонусу жаман биздикинде болуп атат. Биздикинде деле эмес, дүйнөдө деле баардык жерде ошондой проблема. Негизи эле остеопатияда сиздердин ушу Евразия институтунда канча окушат, канча убакытта окушат жана кандай конкреттүү билимдерди алып чыгышат да? Эми бизде 3,5 жыл окушат. Анан башка медициналык адистерге караганда биз
тармагыбыз көбүрөөк, себеби кенен да себеби ар тараптуу. Ошон үчүн 3,5 жыл окушат. Башка адис алыш үчүн 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деген окуу болсо, биздики 3,5 жыл, 3504 саатты окутуш керекпиз. Ошондо эл аралык стандарттын негизинде өтөбүз. Балдар бизде күндө келип окушпайт. Врачтар, бизде ар кандай врачтар окушат. Эми өзүбүздө сүйлөгөндө бул экинчи жогорку медициналык билим деп өзүбүз эсептейбиз. Ошондо бизде жаңы эле институтту бүтүп, ординатурадан кийин, болбосо уже пенсияга чыгып бараткандар, андан тышкары жөн эле врач болуп иштеп, адистин алмаштырганга аракеттенген адамдар окушат. Анан бизде переподготовка катары болгондо семинарлуу түрүндө окушат. 2-1 айдын арасында 8 күнгө келип, 4-8 күндүк семинар өткөзүшөт. Андан кийин 3,5 жылдан кийин диплом жазышат. Башка адистер, медициналык адистер диплом жазбайт, а бизде кадимки билимдик изилдөө жүргүзүп, диплом жазып, бир статья чыккандан кийин анан гана госэкзаменге биз киргизе алабыз. Бизде кичине катуураак эме. Себеби ошондо гана чыныгы остеопатия, доказательный медицинага киргендиги, андан тышкары биздин врачтар чыныгы биз кол менен гана иштейбиз да. Кол менен гана иштебей, илимий жактан да өөрчүгөнүн көрсөтөт. Ал эми ординатура бизде бар, аспирантура бар, и дагы PhD деп коелу да азыр. Ошондой эме багытта да биздин лицензиябыз бар. Ординатура менен жанакы PhD же болбосо аспирантурада алар 2 жыл, 3 жыл окушат, бирок анда күндө, кадимкидей 9-да келет, 6-га чейин ооруларды көрөт, окушат, илимий изилдөө жүргүзүшөт, анан статья жазышат. Сиздерден алган ушул диплом остеопатты бүткөндөн кийин сиздердин Евразия университетин эл аралык стандартка шай келеби? Ошо азыр айтып кеткендей, эл аралык стандартка кирген үчүн биз 3504 саатты өтөбүз. Андан тышкары дүйнөнүн бардыгында диплом жазат. Бизде ошо дипломдук иш жүргүзүшүп, изилдөө аркылуу. Андан кийин гана госэкзамен тапшырышат. Ошон үчүн биздики эч кандай эме мындай калып калмоо деген жок. Талап катуу экен да. Анысы бар. Антесе кээ бир группалар жанакынтип диплом жазбаган үчүн бир группаны толугу менен госэкзаменге киргизбей койгон мезгилде болгон. Эң туура, себеби адамдын ден соолугу үчүн, ден соолугуна кам көрүү үчүн кесипкөйлөрдү даярдап атасыздар да. Бул туура талап. Эми келиңиз, ушул остеопатиянын биз жалпы университет жөнүндө, андан тышкары бул остеопатия медициналык илими тууралуу аннотация берип бизге түшүндүрмө маалымат бердиңиз. Эми конкрет түрдө дарылоорлоруна өтсөк. Өзүңүз сөзүңүздө айтып калдыңыз, массаждардан айырмаланабыз деп. Кандай айырмасы бар? Себеби остеопатия десе эле көпчүлүгү кадимки эле мануалдык же башка массаждарга окшоштур эсептей ойлошот да. Эми остеопатия эң биринчиден биз дары пайдаланбайбыз. Жыгыз гана иштегенибиз ушу кол менен. Бирок кол менен иштегенде мына 3,5 жылдын ичинде колдун өрчүшүн жогорулатып, врач остеопаттар колу менен сезгенди, укканды, көргөндү үйрөнүшөт. Ошондо ооруларды биз жөнөкөй гана дарылабайбыз, биринчи диагностика жасайбыз, андан кийин дарылоо, андан тышкары профилактика, алдын ала мүмкүнчүлүк бизде бар, алдын ала предболезнь деп коебуз. Оору жаңы эле жаралап аткан убакытта да ошону табууга врачтарды үйрөтөбүз. Андан кийин дарылаган убакытта бүт денени жалпы дарылайбыз да. Ошон үчүн 3,5 жылдын ичинде башты да, баштын ичиндеги мээни да, мээнин сыртындагы кыртышты да, денедеги бардык мүчөлөрдү, андан тышкары жүлүндүн сыртындагы кабыкты, колу бутундагы муундар болобу, бардыгын чогуу изилдеп, аларга анатомиясын, физиологиясын, андан кийин бизде диагностика жасагандан кийин коррекция, аны дарылоону үйрөткөндө, ошондо биздин адистик башка медициналык адистер менен абдан уйкашып кетет. Ошон үчүн бул биздин адистик междисциплинардуу дейбиз. Мисалы, адам бели ооруп келсе,
Андан кийин биз денени бүтүн жалпы караганда бели оору ошол жерде травма болуп жыгылгандан болдубу же болбосо белинин тушундагы ич жагарды болобу, жыныс мүчөлөрү болобу же андан тышкары нерв болобу же артериясы проблема болуп атабы же болбосо балким бир нече күн мурун бутун кайрып алса ошондон келдиби же мурунтан эле башы ооруп баш травмасы болгонбу же оозунда мисалы бир тиши жетпей же болбосо оозунда зубочелюстной сегменттин туура кабыл болбой жылып кетмеси болсо же өтө эле алып же момундай боло турган болсо анын баары да белге таасир тийгизет. Биздин ошо ювелирдик диагностика жасаганыбыз бел оору кайдан келди деп тыңшатып дарылай угандан кийин анан кийин дарылайбыз. Ошон үчүн көп оорулар келгенде эме дешет. Биз бел оору менен эле келгенбиз, бирок эже андан кийин аял кишилер кээде айтат, биз менструальный циклыбыз нормальный болуп калды деп. Кээ бирлер айтат, илгери биздин запорубуз бар эле, туалетке барганыбыз кыйын эле, азыр деген анысы жоголду. Бирөөлөр болсо айта баштайт, баш оорубуз болбой калды, түнкүсүн жакшы уктап калдык. Ошон үчүн биздин адистер денени жалпы карайт. Ошон үчүн дайыма айтам, силер белим ооруп атат дебей, белүүдөн тышкары, андан тышкары кандай дагы эмелериңиз бар, туура эмес иштеген мүчөлөрүңүз бар болсо, ошонун баарын айткыла деп айтабыз. Себеби биздин остеопаттар изилдеп, ошол оору менен келген байланышын көрсөтүп, анан кийин тамырын тапканга аракеттенет. Анан биз иштегенде кээде ушу мен башында айтып койдум, бели ооруганда эгерде тиш болбой, окклюзия дейбиз, ошол жактан прикус жактан проблема болсо, биз тиш доктурга жиберебиз, айтабыз, белиңди азыр оңдоп бердик, бирок бул дарылоо убактылуу, тиш жагыңды ордуна келбитирбесең, кайта эле белиң ооруй берет деп. Ал эми кээ бирлер келет эмеси, кайра баш ооруп же эмелери уйкусу жагы баш жактан проблемасы болсо, ал негизи ылдый жактан диафрагма деп коебуз, жыныс мүчөнүн ылдый жагындагы тазовый диафрагма же көкүрөктөгү диафрагмалардын проблемасы болуп, ошол жактагы жыныс мүчө же ич агардын жагынан проблема болсо, ошол же терапевтке же гинекологко да көрүнүңүз деп айтабыз. Ошон үчүн айтарым, биз өзүнчө эле биздин остеопатия баарын дарыласа эле панацея болбойбуз. Биз башка медициналык адистер менен бирге чогуу иштейбиз. Айкалышып иштешет экенсиздер да, бири-бириңизге көмөк көрсөтүп. Негизи эле акыркы мезгилде ошо Кыргызстанда сиздерге кайрылган кайсы илдеттер менен адамдар көп болуп атат? Көбүрөөк кандай көйгөйлөр менен кайрылып атышат да жарандар? Эми биринчиден азыр айтып коеюн, азыр жаз келип атпайбы? Жазда боор менен байланыштуу боордун, андан кийин өттүн ооруларына байланыштуу оорулар азыр көбөйөт. Азыртан эле башталып атат. Андан тышкары өт менен боорго байланыштуу муундар, андан кийин адамдын ачуулуу адамдар огойтар ачуу боло баштайт. Мына ушу жаз мезгилинде күчөгөн оорулар. Азыр ушулар көбөйөт. Бирок негизи жалпы караганда башка мезгилдерге бир 10 жыл мурунку дарыларды карап көрсөк, биз 13 жыл болду биздин институтубузга. Азыр эмне үчүндүр кичинекей балдардын кеч сүйлөп же такыр сүйлөбөй, сүйлөгөнгө жараша дагы эме аң сезими жагынан да проблема болгон майда балдардын төрөттөн кийинки, родовой травмадан кийинки калган последствиялары менен келген балдар абдан көп болуп атат. Ошон үчүн ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып коеюн деп атам, жаңы төрөлгөн бала болсо, ата энеси жок дегенде бир жолу остеопатка өзү көрүнүш керек, төрөгөн жаңы мама. Андан кийин баласында бир жолу жок дегенде көрсөтүп коюш керек. Себеби төрөт деген эми физиологиялык процесс. Бирок төрөт убагында бала башы менен туура туруп калат, кээде буту менен түшөт, жамбашы менен түшөт, кээде кысылып калат, кээде төрөт тез өтөт. Азыр стимуляция дегенди жасашат. Ошону менен кээде гинекор болуп калат, кээде төрөлгөндөн кийин сарык көпкө чейин болот. Мунун баары кийин жана азыркы көп балдар болуп атат дебейинби? ЗРР, ЗПРР, СДВГ рас деп коет. Аутист болуп атат, тез сүйлөбөй атат, ДЦП. Гиперактивдүү балдар көбөйүп атат. Ошондой гиперактивдүү балдар болгон СДВГ менен эме
болбош үчүн алдын ала профилактика катары төрөттөн кийин бир жолу эми биздин институттун клиникасын эмес, биз деген 78 остеопатты даярдадык. Любой остеопатка барыңыз, бирок остеопатка көрүнүңүз, бир жолу жок дегенде ошо. Андан тышкары азыр мындай көп жүрөк оорудан кийин эме стенд коюп атышпайбы? Кээде ушундай нерсе болот, айтайын дейм. Стенд койгондон кийин адамдар абдан көп дары ичиш керек. Отторжение болбош үчүн. А любой дарынын эки нерсеси бар. Дарылардын баары угатар эмес, эми адамга жок нерсе келип атпайбы? Боор буга таасир тийгизет. Ошон үчүн стенд койгондор мына жаз келатат. Боорду кичине жем бериш үчүн, аны кичине тамыр жактарынан жакшыраак подпитка болуш үчүн остеопатка көрүнүп коюш керек. Себеби көп дары ичип аткандан кийин боор талкалана баштайт, боор талкаланса муундар кетет. Ошондо оорулар жүрөк деп турат, а муун менен жанакы ушу боор жактан көбүрөөк доосу кетип калып, ошонун негизи арты жакшы эмес болуп атышат. Ушул. Андан тышкары азыр жөтөл, анан ковид болбоду. Ковидтен кийин көп кишилер жөтөлү кайта келип, жөтөлү көпкө чейин болуп атат. Ушундай оорулар көп болуп атат. Демек сиздерге ар багыттагы, ар илдетке кабылган адамдар кайрылса болот экен да. Себеби бизде көпчүлүк калкта остеопатия дегенде эле булар массаж менен айкалыштырып эле сиздерге кайрылбагандардын саны аз да. Эл ойлоп атат эме биз эме денени жалпы карайбыз десе эле, эме булар жалпы караса баардыгын карагандан кийин жакшылап карай албайт го деп. Жалпы карайбыз дегенден кийин кандай оору менен келсе, ошонун денесинде кайсыл жорго, өдө жакка кеттиби, ылдый жакка кеттиби. Изилдейт экенсиздер да. Да. Жөн эле кадимкидей исследовательге окшоп, кай жерден доо кеткенин ошол жерден дарылай баштайбыз да. Ошон үчүн доо кетет гинекология жактан, пульмонология жактан, кардиология жактан, муундардан, жанакы омурткалардан любой жерден кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн да бул экинчи медициналык илимий даража катары Европада, Америкада эсептелет. Ошон үчүн алар ошону 5 жыл окушат. Андан кийин азыр Россияда да ошондой болуп калбадыбы? Факультет остеопатия ачылды. Аякта кадимкидей стоматология. Расмий түрдө университеттерде. Университеттерде. Россияда ачылганына 2 жыл болду. Остеопаттарды 5 жыл даярдайт, стоматологторду да 5 жыл даярдайт, окшош кылып эле. Ошондо бүт баарын башынан аягына чейин ооруларды да, дарылоону да, диагностиканы да, алдын алууну да үйрөтөт. Ошон үчүн билиш керек, эгерде бизге келсеңер, жалпы бир кай жерден кеткенин үйрөтөбүз. Андан тышкары эми эл түрүндөгү сөз менен айтсам, жалпак түрүндө айтсам, силерди оптом карап берет бир киши. Андан кийин сиздерге ошол жерде табыганын диагностика жасап айтып берет. Биягыңызга барыңыз, могу врачка барыңыз, же тияка бараңыз, мунун баарын бирок биз жеңилдетип беребиз деп. Ошон үчүн остеопат азыр баардык мамлекеттердеги биринчи кишилер, мамлекеттердин президенттеринин баарында личный остеопаттар, баардыгында бар. Спортсмены высокого класса деп коебуз. Бүт олимпийский чемпиондордун ар бирөөсүнүн баарынын личный остеопаттары бар. Себеби алар түшүнөт. Эми денени жалпы карап, азыр тез жардам бере турган киши бул остеопат да. Андан тышкары менин байкашымча остеопаттар аябай мындай чоң профилдүү адистен тышкары психологдор да болушат, окшойт, жакшы. Эми ал жакка да эми токтолуп кетсек болот. Себеби бизде мындай да чыныгы оорулардын ичинен мындай острый деген азыр катуу ооруп аткан адамдарга караганда хроник оорулар көп убакыттан бери ооруган адамдардын бир көпчүлүгү биопсихотерапия менен байланыштуу болуп калат. Ошондо бизде мындай, эгерде көптөн бери эле кайта эле өпкөсү жагынан доо кете берсе, биз издеш керекпиз эмоция жагынан бирөөгө ызарандып эле, бирөө аны обида деп коебуз. Эми бирөөдөн ыза көрүп кайта жооп бере албаганда, таарынып калса, андан тышкары өмүрүм үзүлүп калышы мүмкүн.
өлүү жөнүндөгү ойлор көп кетсе, өпкө анан ичиндеги бронхага кетет. Бул ошон үчүн кайта келип биз анамнез чогултабыз да, кандай ооругансың деп кичинекейинен баштап. Ошондо тез эле ойлоп коюңуз, өпкөсү кайта болот экен, демек табыш керек. Кичинекей кезиндеби, студент кезиндеби, мектеп кезиндеби, качан ыза көргөн, качан незаслуженная обида деп коебуз го, кайта өтө эле басымдуулук болгон. Ошол сакталып калган, илгертен сакталып калган бир арыз муңу ичиндеги. Андан тышкары мисалы көп азыр менен зоб менен жүрүшөт. Бизде эндемический зобко кирет да. Зобту кайта боло бергенде өтө көбөйүп атат ушул элде. Аны да сураштырабыз да, анан айтабыз. Зоб деген эмнеси? Эгерде бир жасаган мамилеге, айткан сөздү макул болуп, бирок чыныгы дене ичиңиздеги өзүңүз нактыра бул менен макул болбосоңуз, ушул зоб кармайт. Андан тышкары өмүрдө тез үлгүрө албаса, конфликт скоростей деп коебуз. Тез үйдөгү жумуш жасаш керек, тез тамак жасаш керек, муну үлгүрүш керек. Эчтекеге жетишпей атса, албагандардын да ушу зобу кармайт. Ошону менен бир гана калыптуу эмес, ушундай обида незаслуженный болсо, еще конфликт скоростей тез кылыш керек, үлгүрбөйм дегендер тоже зобтон кармайт. Андан ары айта берсе болот. Жүрөк оорулары өзүңүз айтып аткандай эле, жүрөк оору көбөйүп атат, гипертония, ал эмнеден болушу мүмкүн? Жүрөк эмне менен байланыштуу? Мындай да, жүрөктүн нервтери 5-омуртка, көкүрөк омуртка менен байланыштуу. 5-нин жанында 4-омуртка турат. 4-омуртка бул стресс омурткасы болуп эсептелет. Кандай коркуу болобу, стресси, бир жактан жаңы кандай ыза көрсө, бир жактан кандайдыр бир жоготуу болсо, же бирөөлү каза болсо, 4-омуртка кысылгандан тышкары оңго солго акырын жылып кетиши мүмкүн. Микроновый эле жол болсо, анын астында, анын үстүндө турган омурткалар да жылат да. Ошондо эң биринчи ылдый жакта кыймылдагандан кийин 5-омурткада доо кетип, 5-омуртка оңго солго жылып же кысылып калса, анын нерв тамырлары жүрөктү кысат. Бир. Ошон үчүн эң мындай десем, жүрөктүн өзүнө эчтеке болбой туруп, арттан омурткадан келиши мүмкүн. Бир. Бул биринчи нерсе. Андан тышкары кан айланышу деген болот. Кан деген жүрөк, бул биздин насосубуз да. Көк тамырлары болсо кандап келет, кызыл тамырлар анан жанакы жайылтат. Мына ошонун насосу иштете турган диафрагмалар бар. Көкүрөк диафрагмасы, ылдый жакта жамбаш диафрагмасы. Алар кысылса, кан тамырлар кысылат. Андан кийин жүрөк оору, көк камыр кысыла баштаганда тияка да жакшы кан келбей калат да. Ошон үчүн геморрой болобу, варикозное расширение болобу, андан кийин боордун ичи кысыла баштаса, акыры жүрөккө чейин жетет. Ошон үчүн билиш керек. Байланышы бар экен да. Байланышы ылдый жактан көк тамыры менен байланышы келет ошондой. Андан тышкары жүрөк деген көкүрөктүн ичинде биз душа деп коебуз, жаныбыз. Ушу көкүрөктүн ичинде болот. Адам өмүр бою эгерде өзүнүн эмоциясын сыртка чыгарбай ичинде жүрсө, өзүнө өзү доо кетирип моторго туура моторду кысат. Себеби жаны ооруган сайын бирөөгө айтпаса, өзү жок дегенде бирөө жоготуу болсо, ый менен кетирип салбаса, ый менен адам деген бугун чыгарып салыш керек, чыгарбаса, бул да жүрөккө келет, жүрөккө тиет. Ошон үчүн жүрөктү эмоциясын ичине калтырбай, жана Америкада, Японияда кабинеттер бар го, өздөрүнүн шефтери, ошол жерде барып ичиндеги бугун чыгарып алса болот да. Ошону менен адам эс алат, эч качан жүрөгүнө бук калбайт да, андан жүрөгү оорубайт. Дагы айта берсе көп эле бар. Өтө көп, жүрөктүкү. Андан тышкары мынакей дагы бир өтө көбөйүп аткан акыркы мезгилде жаштардын, улуумун эмес, жаштардын арасында неврологиялык оорулар, башкача айтканда нерв менен байланышканда, алардын кесепети эмнеден болуп атат деп ойлойсуз да? Нерв менен болгондун биринчи себеби болушу мүмкүн, кичинекей кезинде эле, төрө тубагында эле, төрө тубагында кысылып калган балдар. Бул деле башаттан, илгертен башталат экен да. Ошондон эң биринчи себеби төрөт жолу менен өтүп баратканда кысылганда
бизде мындай бар. Жүлүн менен нерв деген сөздүн анын эң центральный мүчөсү жүлүн менен чоң мээде байланыштуу да. Ошонун үстүндөгү кыртыш кысылат. Кысылат эмне үчүн? Адамдын денеси аны сактайм деп кысат, ого доо кетирбесин деп. Дене төрөт убагында. Это биздин сактоо өзүбүздүн функциясы ошондой. Бирок төрөлгөндөн кийин бала кайра калыбына келсе, катуу кыйкырык менен баягы кысылган нерселердин баары сөөктөрдө кысылат. Эме өтүп баратканда катуу кыйкырбаса, баары ачылбай калат да, ошону менен кийин стресс болот. Биринчи класска барганда, садикке барганда, окуу өткөндө, ГЭК жазганда, мына госэкзамен 10 класс, 11 классты бүтүрүп аткандагы стресстер болгондо топтолгондон тышкары баягы эң жукарып калган жерине тиет, начар болгон жерине тиет. Кысылган убакта моюн жак кысылса, ош жактан кетет де, бүттү. Моюн деген эмне? Баш менен денени байланыштырып, абдан кыймылдуу мүчө болуп эсептелет. Ошол жактан доо кете баштайт да, ал болсо башка тиет, ошон үчүн неврология болот. Андан кичинекей кезинде, андан тышкары бала басып жүргөндө, эмгектеп жүргөндө, андан тышкары азыр абдан спорт машыгып, илгеркидей жанакы тоодогу горный лыжи деген, андай сноуборд деген илгери жок болчу. Ошолордун баары абдан травматичтүү спорт. Ошон үчүн бала чоңоюп өсүп аткан сайын кандай гана травма албасын, ошол травмалар кийин биринчи жолу травма тийгенде балким өтүп кетет, бирок так калып калат. А экинчи жолу бирөө стресс болсо, нервничтетсе, мына ошо жука жери баягы так болгон жерлерге биринчи урат да, неврология башталат. Сиз менен баягы чындап айтканда Бактылык Шашакен ар бир илдетке, ар бир оору боюнча кенен маалымат алсак болот экен да. Чындыгында байкап атам, билип атам, кыйын кесипкө адис экениңизди так мындай жооп бергениңизден сезилип атат да. А менин суроом мындай болуп атат да. Демек, остеопат болуп баардык эле жогорку билимдүү врачтар, дарыгерлер болбосо керек. Буга да бир кандайдыр шык керек го дейм. Эми жок. Эгерде адам өзүнүн адистиги катарына медицинаны алса, өзү медицина деп, анан 5 жыл болобу, 6 жыл медицинада окугандан кийин уже бул адам, ошол врач, элге, адамга кызмат кылам, ден соолугун үчүн деп кызмат келген кишилердин, адистердин бардык эле медициналык адистер, жогорку билимдүү врачтар биздин остеопатияга келип окуй алат. Бирок остеопат болуп иштеп кетери ошол чоң суроо. Анысы чоң суроо, чыныгы эле келе алат, себеби анатомия, физиология основасы бар да. Биз аны кол менен иштегенге кадимкидей үйрөтөбүз. Андан кийин сезгичтикин. Кээ бирлер мына остеопатияны таштайм деп калып аткан кишилер, бирок кол менен иштеп өзүнүн жыйынтыктарын көрө баштаган, кызыгып кетип, кийин азыркы бизге бүтүргөн врачтардын кээпчилери айтат, баягы 90-жылдарда бизде өзгөрүү болуп, өзүбүз эгемендикке келип аткан убакта көп врачтар жанакы дордойго кетти. Соода саттык кылабыз деп. Себеби бала бакырасын багыш үчүн, себеби кыйынчылык эле көрдү врачтар жакшы эле. Андан тышкары кээ бирлер төрөп үйдө отуруп калып, андан кийин кандайдыр бир бирөөлөрдү багам деп үйдө иштебей калгандан кийин кайра остеопатия эмес, кайра медицинага келе албай калган кишилер, андан кийин остеопатияны угуп келип өөрчүп кетип азыр иштеп аткан кишилер да бар да. Ошолор айтып атпайбы, бүттү, ушуну менен Кудай мен медицинага болбой калат экем, уже 10 жыл иштеген жокмун, 8 жыл, бирок базасы бар да. Анан ошону менен келип кайра биз 3,5 жылда баягы анатомия, остеопатияны кайра кайталап, андан кийин колуна жаңы адистик берип атабыз. Ошон үчүн бизде ар түрдүү врачтар келип атат. Кээ бирлер сиз айткандай бүткөндөн кийин эмне үчүндүр андан ары өөрчүп кете албай, могу өзүнө ишенбейби же баягы сездикти жакшы келбейби, кээ бирлер калтып калып атат. Бул көп болсо 1-2%, бул аз эле адам. Бирок көпчүлүктөр иштеп атышат. Өзүңүз жөнүндө Бактылык Шашакеевна маалымат берип кетсеңиз, биздин телекөрүүчүлөргө, анткени убактыбыз аз калды. Сиз кандайча ушул билимге, илимге, остеопатияга келдиңиз да? Мен 2003 жылы Москвага барып докторантурага өтүп, ошол жакта окуп жүргөндө менин
кадимкидей жетекчимдин дагы бир аспиранткасы, мен докторанткам болсо, аспиранткасы бала бакырасы менен үйдө экен, эме декретинде чыгып. Андан кийин менин мугалимиме туулган күнүндө келип куттуктап атканда баарыбыз коллектив отурганда ошондо остеопатия жөнүндө биринчи жолу уктум. Ушинтип айтып таң калдым. Ушундай да адистик барат бекен, ушинтип жалпы денени караганда. Убакыт бат эле өтпөй, бир айдан кийин эле биздин кафедрада эле иштеп аткан доцент айтып калды: мен остеопатияга бардым биринчи семинарга, сонун экен, экинчи семинарга да кошулууга болот экен, денени жакшы иштейт экен, жалпы дарылап кол менен гана иштейт экен деди. Анан чакырды. Анан акча жагынан чын эле материалдык жактан баасын айтканда чалкаман кеттим. Ай, мен Бишкектеги квартирамды сатсам да жетпейт экен десем, айтты: ай семинар сайын төлөй турган акча бул дейт. Сен биринчи семинарга тапсаң, экинчи семинарга көрөсүн, өзүң эле таап аласың. Чыныгы ошондой болду. 850 евро турган ошол убактагы семинар. Мен айткам, мен андай акчаны колума да кармап көргөн эмесмин 2003-жылы. Андан кийин чын эле бир айдын ичинде Москвада мен ошол экинчи семинарга өз эмгегим менен эле ошондо биринчи семинарда үйрөнгөн техникаларды пайдаланып эле үйрөндүм. Ошондон кийин түшүндүм, Кудай мени чын эле ошо туура жолго салыптыр депчи. Ошону менен докторскийде да жасадым, и ошону менен параллельдүү түрдө ошо остеопатияны бүтүрдүм. Демек, Бактылыш Шашыкеевна, сиз Кыргызстандагы биринчи остеопат жана остеопатия илимин бизге Кыргызстанга алып келген адам экенсиз да. Эми чыныгы айтып коеюн, мен докторскийди бүтүргөндөн кийин, остеопатияны бүтүргөндөн кийин ошол жактагы институт, остеопатия институтун мени калтырып коюшту Москвада. Мен 1,5 жыл ошо врачтарды окутуп аттым Россиядагы. Анан бир убакта ойлодум, ушул жаңы специальность, ушунчалык сонун ювелирдүү иштерди кылып атабыз, жөнүндө шумдуктай нерселерди сүйлөбөгөндөрдү сүйлөтүп, бастырбаганды бастыртып, анан кийин эмне үчүн мен эми накты ушу кыргыздын накты кызы катары эмне үчүн ушул адистикти мекенчилигиңиз ойгонуп кеткен экен да. Эми илгери атам деле айтчу, жазуучу болчу: кызым, сен ушу Кудай тилегеним ушу биздин гана кызыбыз болой, кыргыз элдин кызы болсо деп өзү айтып жүрчү ушул сөздү. Ошол нерсени эстедим. Анан келдим, 1 жыл кетти. 1 жылдын ичинде ушул 11-жылы институт ачылып, Кудайдын буйруганы ушинтип талай элдерге калкка жардам берип келатасыздар. Эми Орто Азияда биринчи болдук биз. Азыр Казакстанда баштап атат, бирок алар экинчи бар. Азаматсыз Бактылыш Шашыкеевна, сиздин эмгегиңиз бул сиздин күчүңүз аркылуу биз биринчи болуп аткан экенбиз. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. 1 мүнөт убактыбыз бар. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан кыргызстандыктарга каалоо теңиз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Эми урматтуу мекендештер, остеопатия жаңы адистик болгону менен биз уже 13 жылдан бери болуп атабыз. Ошон үчүн айтып кетерим, эгерде денеңизде өзгөрүү болсо, кандайдыр бир оору болсо, көптөн бери ооруп жүрсөңүз, анан кичинекей балдар жаңы төрөлүп атса, кичинекей балдарда мына мурун айтып кеткен мен оорулар, ушундай ЗРР, ЗПРР, СДВГ, РАС деген көп оорулар байылып атат. Келиңиз. Жок дегенде биздин институттун дагы клиника болбосо дагы бизден бүтүп кеткен остеопаттарга көрүнүш керек. Себеби биз жалгыз гана ооруну же бир симптомду дарылабайбыз, биз жалпы денени дарылайбыз. И ошол оорунун тамырын издеп, тамырын тапкандан кийин денеге бүтүн боштук бергендей мүмкүнчүлүк түзөбүз. Күтөбүз сизди. Рахмат, Бактылыш Шашыкеевна. Баягы билем иш графигиңиз абдан жыш, ошого карабастан бизге келип студияга, телекөрсөтүүлөргө жалпы остеопатия боюнча маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, сизге дагы ден соолук каалап кетмекчибиз. Рахмат. Чоң рахмат. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.